сиздин өзүңүздүн признанияңыз боюнча Мирбек Атабековду аябай жакшы көрөсүз. Аябай. Кантип ошол Мирбек Атабековдун ырларын эле кавер кылып атып таанымал болуп кеттиңизби же дагы кайсы ырларды? Мамам айтып берчү, ушу Мирбек Атабековдун ырларын ырдабайсыңбы? Мен ошо Россияда жашап, орусча ырларды эле көмүп калгам. Кыргызча ушу Мирбек Атабековдун "Негедир сагынам саны тез эле" деген ошону ырдаганда кирип кетти да ТикТоктон. Ушу биринчи видеом көп просмотр, 40 000 болчу. Мен үчүн көп да. Анан ошондон баштап жалаң эле Мирбек Атабековдун ырларын ырдадым. Анан уже мынтип чакпакты байкап, ТикТокто азыр кайсы ыр тренд болуп атат, ошолорго кавер жазганга аракет кылчумун. Бирок негизги биринчи кадамдарым ошо только Мирбек Атабековдун ырлары. Мирбек байке менен жолугуп сүйлөшүп, анан кийин өзүнүн баасын бердиби? Жок, пока еще жолугуша элекпиз. Дуэт жаздырсаңар же мындай деген ой? Ооба, бар. Конечно. Анткени көп жактан эле айткам, ошо биринчи адам да, с кем я хочу коллаб, это вот Мирбек Атабеков. Бирок ал үчүн дагы өсүш керекмин. Дагы ырларды жаратып, кичине "Сен кимсиң" деп айтпасын. "О, Нури, келдиңби" дегендей таанымал болгондон кийин уже сунуштасам болот го дейм мен.